Сагыздын пайдасы жана зыяны тууралуу. Сагыз ооздун жагымсыз жытын кетирип, тиштерге пайдалуу таасир этет. Оору ачылып, тамак жегиси келгендердин табитин тизгиндейт. Жарнамаларда сагыз менен жаркыраган тишти кошуп көрсөтүп жарнамалайт эмеспи? Бирок сагыздын дагы пайдалуу жана зыяндуу жактары бар. Ал тууралуу азыр билебиз. Сагыз арыктоого жардам берүүчү кошумча каражат. Сагыз чайноо менен биз тамак жегенде анчалык көп эңсебей калабыз. Экинчиден, сагыз чайнаганда зат алмашуу тездейт. Сагыз чайноонун дагы бир жакшы жери эске тутууну жакшыртат. Эстен чыккан эски нерселердин кайра эске түшүшүнө жардам берет. Тамактан кийин сагыз чайнаганда тиштин бүйлөнүн түбүндө калган тамак калдыктарын тазалап, ооздогу жагымсыз жытты кетирет. Ошондуктан түшкү тамактан кийин жолугууга бара тургандар сагыз чайнап алса жакшы болчудай. Сагыз чайноо адамды тынчтандырып, өзүнө ыраазы болуу сезимине бөлөйт. Андыктан кайгы капага баткандар көбүрөөк сагыз чайнашы керек. Сагыз тишке курт түшүүсүнө эч кандай жардам бере албайт, ал тургай алдын алууга да жардам бербейт. Андыктан жарнамалардагы жалган маалыматка ишенбей, тиш доктурга барыңыздар. Сагыз эч убакта тиш щеткасын, пастасын алмаштыра албайт. Сагыздагы аспартам заты көп өлчөмдө колдонгондо ууга айланат. Сагызда жасалма боектор жана консерванттар бар. Дайыма эле маймаңдап сагыз чайнап жүргөндөр гастрит илдетине чалдыгат.